Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай каналыбыздын катталуучулары, Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Бүгүнкү жумаңыздар марек болсун. Кудай кааласа, бүгүн 23-июнь түнү тартып атабыз бул видеону. Метро Новогеровада Хан-Ордо самсасынын 3-чү филиалынын ачылышы болуп атат. Кудай кааласа, бүгүн 23-июнь күнү 5-тен 6-га чейин бесплатный самса берилет. Берилет тугандар, бекер берилет берилгенде дагы. 3-чү филиалы самсалары даамдуулугу менен, жакшы мамилеси менен и доставкаларынын барлыгы менен элдердин талап суроолоруга каратып ачып атыптыр. Көптөгөн мекендештер негизи Новогеровдо көрүлүп жашайт. Перово менен Новогеров жакын. Азыр тугандар бир аз рейд болуп атат. Ошого караштуу документтери тактар келе берсеңиздер болот. Эми негизи айтам да, жол полдо жүргөн сен самсаңа чакырып жолдон ушундай деген сөздөр болбосун деп айтып атам. Новогеровдо негизи эл көп жашайт, кыргыздар. Үйдөн метрого чейин өткөнчө эле, мисалы, жолдун боюна самсаканы ачыптыр. Бул жерде остановкада негизи адамдар көп өтөт. Остановканын алдынанчы. Күндүзү Новогеровдо жашагандар комментарий жазып коюңуздар. Рейд болобу, башка болобу, жиш болот. Могу жер автобус толтура болот негизи, билесиздер, Адреси мындай: Новогерованын 1-выхты, выхттан чыгып эле түз эле басканда могу жерде мындай өтөсүздөр. Ориентир эми оң жакты караганда Вукс и точка деп турат, могу жерде Билайн деп турат. Машина менен келчүлөргө могу жерлер бесплатный парковка. Эгер ичкериге киргизем дегендерге саатына бир канча, бир 100 рубль болуш керек эле менин оюмча. Мына ушундай. Караңыздарчы тугандар. Кенедей жер ачса дагы, мындай иштетип баштаса дагы, кыргыздардын ушундай кең пейилдүүлүгү жагатта эл чакырып дуа алып, батасын алайын деп, элге бир жарыя кылып коеюн деп, бекер тамагыны, чайны берип күтүп алышат. Пейилиңен айланайын кыргызым. Ушул видеону болушунча группадан группага таратып коюңуздар, көп сүйлөп коетам, кечирип коюңуздар. Не только бүгүн бекер болуп аткан күндөрү, башка күндөн келип жеп келсеңиздер болот тугандарым. Жүрүңүздөр анда. Бул Хан-Ордо самсасы Нокендик Илгиз агама карайт. 3-чү филиалын ачып койду. Азыр шеф менен дагы кенен олтуруп сүйлөшөбүз тугандар. Алла разы болсун. Нокендин самсасыга, анан жармасыга эч жактын жарма самсасы жетпейт дейт. Бул чындык, хак сөз. Моюнга алыш керек. Мына. Бул жер эл жиш болот. Күндүзү. Курьерде иштеп аткан тугандар, келиңиздер мына. 5-тен 6-га чейин бекер самса жеп келсеңиздер болот. По-любому ушул жерде иштейсиздер. Иштөө убактыларын айтып коеюн эми барганча. Эртең мененки 7-ден кечки 12-ге чейин иштейт азырынча. Бул 1-чи остановка, 2-чи остановканын жанында Хан-Ордо самсасы. Экинчи остановканын жанында Хан-Ордо самсасынын вывескасы ушундай илинип турат. Кудай кааласа, бул негизи жаныш керек эле. Азыр лампочкасы күйүп калды дейт. Автомат таштады, бир нерселер деп атты. Агалыз. Хан-Ордо самсасы чек-чек көрүнүп турат. Хан-Ордо KG самса. Алла разы болсун, караңыздарчы. Өзүбүздүн желектен логотип жасаптыр. Жетишкендик. Бисмилла. Кириңиздер. Адал анан кет, адал. Охо. Караңыздар, Столдор дерский ғой. Столдор тик экен. Комфортный экен. Өзүбүздүн алатоолуу, арчалуу, мөңгүлүү сууларыбыз картинкасын коюп коюптур. Ичүүгө, чегүүгө болбойт. Ызы кылбайсыздар да мындай. Телефон зарядта олтурсаңыз да болот. Зарядта олтуруп, өзүбүздүн суктанган ысык көлүбүз, ошубуз мына, музейибиз. Алла разы болсун, өзүбүздүн желек. Ар дайым желбирей берсин. Караңыздарчы. Ушул кыргыз туугандар кичине нерсе ачсак дагы өзүбүздүн желектилип, ериктилип, патриоттук сезимди ойготуу жүрөктө. Ушундай жерлер, самсанын баасы тугандар 100 рубльден. Бул жерде дагы чайлар безлимит. Чайникте чай болот, постоянно. Самовар дейбизби, могу постоянно чай болот ичинде. Термос сыяктуу. Өзүбүздүн ата мекендик суусундуктар, Нитродон баштап Султан чай, Чалап курут, Максым Шорого чейин алып келип коюптур. Кол жууа турган жерлер бар экен, бисмилла. Оба. Иштейт го, Иштебейт окшойт деп калдым эле. Шеф какта, шеф? Илгиз ака.
Шеф, кирүүгө болбойт экен, просто бастырып кирейин дедим эле. Не сахарга окшоп. Эртең келип. Келе туган. Тартабыз. Сау болуң. Эгизек атыңызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Шеф болуп атабы, алтасызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алла разы болсун. 3-чү филиалды ачып коюпсуз. Ооба, Кудай кааласа бисмилля деп ачтык. 3-чү филиалды. Элдер сураштыбы негизи Новогирева? Ооба. Кыргыздар көп иштейт бирокчу бул жакта. Ооба, кыргыздар берде Новогирева менен Перовада кыргыздар көп. Кыргыздардан дагы биздин өзүбүздүн мындай сунуш көп түштү ушул жактан. Новогирева метро ачпайсыңарбы деп. Жейт элек, жакшы болот эле, жакын болот эле деген. Ооба, биринчи филиалыбыз бизге Рязанский проспекте, метронун жанында алда, экинчи выходтан чыкканда эле Ханордо деп турат, көрүнүп. Толку ходовой жерге ачат экенсиз, а? Сиз метрого жакын жерге. Адамдарга ыңгайлуу болсун дегизде, кээ бир киши адамдар ишине кетип атып сабой алып кетет, кээ бир киши ишинен чыгып үйүнө сабой алып кетет, убактысы жоктор, ошого байланыштуу метрого жакын ачсак элдерге дагы жакшы, өзүбүзгө да жакшы. Ошол себептен бул жерден сунуштар көп түштү бизге, ачпайсыңарбы, узак болуп атат, барып келгени деп. Экинчи филиалыбыз Площадь Ильичада, ал жерде да биринчи выходтан чыкканда эле метродон, Площадь Ильичадан Ханордо самса деп жазылып турат. Халал бизде баары. Үчүнчү филиалыбыз Кудай кааласа Новогиревада болду. Кудай насип кылыптыр, ошол күндө ушул жерден местаны элдердин сунушун аткарган аракет кылып атабыз Кудай кааласа. Чайды бездемир кылып койдуңуз. Ооба, бизде чайлар бекер, чай, сахар, уксуздар болот эми постоянно. Уксус, соус, пияз баары бар, нандан башкасы. Нанда Кудай кааласа алдыңкы күндөрдө болот, самсага кошуп жегени. Самсага кошуп жеген сүйүүчүлөр да бар, нан менен самсаны. Бирок ошол эле мезгилде самса дагы бул нандын дагы ордун басат, самсанын да ордун басат. Бизде самса жөн эле мындай бекерден бекер 3-чү филиалды ачып отурган жерибиз жок. Ошого мындай туруктуу самсабыз. Туруктуу клиентиңиз бар да? Ооба. Клиентибиз да бар, спрос да бар ошол нерсеге. Баягы биз эптеп эле самса түрүндө самса сатпайбыз. Натуральный өзүбүздүн Кыргызстандын самсалары. Мен чынында таң калдым. 3 филиалында тең, мына 3-чү филиалында тең микроволновка жок. Сразу жетиштасызбы дейм да, бир 20-30дан жабыпчы. Биз микроволновка ошону айтам да. жаңы ачылганыбызда да колдонгон эмеспиз. Микроволновка эмес, азыр көп жерге барсаң тандырга жаап успет этпейбиз биз. Сытылып алып берет да, баягы бизде андай түшүнүк жок. Ким келсе дагы ар кайсы убакта бизде свежий, ысык самса. Биз ысытып бербейбиз же башка алып бербейбиз. Ысыткандан уже самса эмес. Бул силердин рецептиңер бар да, бир болсо Нокиандиктер катты чыктыңар да. Ооба, биздин самса менен жарманы бербедиңер. Өткөндө ошол кирип жеп кетесиң да, ачык элечи. Эми бизде ар бир адамдын өзүнүн секрети бар да. Ошол маалда самсанын да өзүбүздүн биз рецептибиз бар да. Анан бизде зире кошуп, башка кошуп, бир өзүбүзгө мындай ишенич жок акыбалда эмеспиз. Ишеничтүү самсабызды сатабыз, Кудай кааласа. Келген адам акчасына жесе деле, бекер жесе деле ошол нерсеге ыраазы болуп, акчасын берип, батасын берип кетет. Алла разы болсун. Бунун аркасында элдин батасы турат, туугандар, чынындачы. Жамыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейби? Ооба. Мына ушундай туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Эми Кудай кааласа муну 30-унда башка айларда көрүп аткан болсо да, доставкалар барбы дегендерге кыскача. Ооба, бизде доставкалар бар. Новогирева, Перова райондорунда самса 15 туттан жогору болсо, самсасы, соусу подъездине чейин бекер жеткизип беребиз. Бекер кызмат иштейт бизде ар убакыт. Эртең менен саат 7ден кечки саат 12ге чейин, кечинде 12ге чейин иш убактыбыз биздин азырынча. Ошол убакыттын ичинде калганын келип жеп кетсе боло берет. Видеонун башынан айтып койдум, азыр бул бир аз текшерүүлөр болуп атат, нарк берип болуп атат деп, ошого туугандар бүгүн келе албасаңар, башка күнү келип жесеңиздер болот дегендей. Ооба, текшерүүлөр эми болуп атат, текшерүүлөр бизде токтогон эмес да Москвада. Негизи өзү бирден бир өтүп эле рейдтер болот. Токтоткон эле мындай рейд, андай рейд, негизи рейд, постоянно рейд. Эми сактанганды Алла сактайм дейт. Сактанышыбыз керек, барыбыз документтерибизди башкабызды тегиздеп, жакшынакай алып караштырып, ооба, келип, курсагыбызды тоогузуп жеп кетсек болот. Кудай кааласа эртең саат 5ден 6га чейин ыксан болот. Бизде келип, ошол убакыттын ичинде самса жеп, ысык чайдан ичип, бизде чай дагы өзгөчө чайлар. Бизде кээ бирки жерде чайды сатып аласың, бирок чайдын же бир даамы жок, болгон свети гана болот. Бизде даамдуу, жыттуу чайлар фирменный. Алла разы болсун. Чай бизде бекер, абсолютно.
чайнек чай ішіп, чашка чай ішіп, бізде бекер. Туғандарынан екінші филиалына Площадь Ильича ашықта көбі келіп Собойға бер, мені бұл жақта 20 адам күтіп атады, 30 адам күтіп атады деп, бұл жақта адамдар қашан пішат деп тұрсачы. Ошондай қылбайлық, келіп ошол жерден ысығында тандырда үзілгенде жеп кетелік, Собойға жоқ. Ооба, бізде Собойға жоқ, потому что біз бұл нәрсе ардайымда башыбыздан өтөт. Елдің іші қиын, Ооба, бұл жерде біз 5-6 бала іштейбіз, көпчүлүк элге жетиш кыйын болуп калат экен, чынында. Бирок ошол эле мезгилде ошону жетишкен аракет кылабыз. Баарына ким келсе дагы самса жебей кеттим деген адам болбойт, Кудай кааласа. Ошол нерсеге аракет кылабыз. Собойго бизде жок. Дальнейшем эртең күн 1 сааттын аралыгында Собойго самса жок бизде. Ихсан деди, Ихсанды ошол жерде жеп, ошол жерде дуасын берип кетсе болду бизге. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Жолуңуздар түшүп калса, баш болуп калса келип жеңиңиздер, батаңыздарды бериңиздер. Новоград иштеген туугандар, перевод иштеген туугандар, таксистер, башкалар по-любому көчөдөн текшерүү болуп атат, башка болуп атат, по-любому курсакта койгуз керек таксистерди элечи. Башка жактан деле жеп жүрөбүз, келиңиздер. Ооба, бул жерде самсаны жеп көрүңүздөр да, комментарий жазып коюңуздар. Бул жерде таксистерге да ыңгайлуу парковка бар, бекер официально таксистердин парковкасы 10 машинага ылайык. Таксистердин стоянкасынын артында эле бесплатный парковка. Бул жерде парковка жөнүндө проблема жок. Ким машина менен келген болсо, абсолютно парковкалар бекер. Алла разы болсун. Желектилип жакшы кылыпсыз. Ооба, желек патриот сезимдер болгон экен. Мен башыма коюп мындай тиктирип алгам туугандар. Көп калпак кийбейсиң, окубайсың. Турат го мына. Желек эми мекенден өзүбүз алыс жүрсөк дагы жүрөгүбүзгө жакын алып жүргөн аракет кылабыз да. Өнүгүп өсө бериң. Өтө чоң жерлерге ачың. Бул агам өзү шедир экен. Көңүлү баягындай. Ушул жерде жүгүп жүрөт өзү эле. 3 филиал ачкандай адам эмессиз, Ооба, биз эми жөнөкөй боло бериш керек. Карапайым эле адамбыз биз өзүбүз. Анан 5-10 сом тыйын болуп, башка болуп бир башыбыз асманда болсо да, путубуз жерде биздин. Келген адамдарга жакшы мамиле кылып, акчасынан алып, мамилесинен алып, курсагына тогуз бериң. Бизде биринчи максат ошо, келген адамдардын көңүлүн алыш ошол эле. Анан бизде кээки жерге барсаң, жемде жакшы тосуп албайт, кет. Жема дейт. Же чыгып кетип атсаң, жакшы узатпайт. Бизде андай түшүнүк жок, Кудай кааласа, баары менен колдон келишинче мындай жакшы мамиле кылганы аракет кылабыз. Ишиңиз келик. Алла разы болсун силерге да. Көп сүйлөп койдук окшойт. Кечирип коесуздар. Группадан группа таратып коюңуздар, өнүгүп өсө берели кыргыздар. Лайктан басыңыздар, жакшы жазыңыздар. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты болуп калып, издеп жүргөндөр болуп аткан болсо, ишеничтүү адамдарды мен сүйүнөгөн сунуштаймын. Жазып койгом, кирди чыкты кылат деп. Такан сайдайт, кеңеден кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чорнойдан баздан текшерип берет бекер. Ушул өзүмдүн жеке каналым, каналыма катталыңыздар. Москвада болуп аткан ызычуулардын арка-беркелерди полный кабарларын мен силерге айтып берем туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар.